Экинчи класстын окуучусу Татына Өмүркулова бул жылы жаңы жарык класста окуп жатканына абдан кубанычта. Буга чейин дубалдары көгөргөн, кышкысын муздак класста билим алышканын айтат ал. Биз мурунда окуганда подвалда окучук, аякта аябай суук болчу, эски болчу бардыгы анын көгөрөрчү. Биз бияка келип мен жыргап калдым. Биякта кышында да üşüбөйт экенбиз, баарды жаңы экен, шкаф, доска, парталар бар жаңы экен. Мага аябай жакты. Мектептин жылуулук менен камсыздоо тутуму толугу менен заманбапташтырылды. Мунун натыйжасында электр энергиясын үнөмдөөгө шарт түзүлдү. Ошондой эле сейсмикалык туруктуулук талаптары эске алынган. Жылуулук системасы, вентиляциясы жана электр жарыктандыруусу жаңыланды, жылууланды сыртынан, ичи толугу менен ремонттон өткөрүлдү. Бул жерде 20 классыбыз бар, 20 класстын баары тең ремонттон өттү. Мэрияга рахмат, ошол эмеректери, баардык парталары, шкафтары дагы жаңыланды. Кроме того, также начальная школа... Толугу менен капиталдык оңдоодон өтүп реконструкцияланды. Бул үчүн АРИС программасы каржылык колдоо көрсөттү. Ошондой эле Ленин районунун жергиликтүү бюджетинин эсебинен 4,5 миллион сом бөлүндү. Мурда кышкысын жылытуу үчүн электр энергиясы көп талап кылынса, эми мындай көйгөй жок. Снижение расходов по электроэнергии. Капиталдык оңдоп түзөөгө жалпы 24 миллион сом сарпталып, АРИС долбоорунун колдоосу менен ишке ашты. Белгилей кетсек, аталган долбоор алкагында өлкөдө 21 билим берүү жана саламаттыкты сактоо жайлары жаңыланууда. Долбоордун алкагында бизде 4 больница бар. Бул райондук больницалар жана калганы бул мектеп жана бала бакчалар. Бул биздин 5-чи объект уже толук модернизациядан өтүп, жумушка ишке өткөрүлүп берген. Долбоордун аягына чейин калган 17 объекти биз тапшыргана дагы мүмкүнчүлүгүбүз болот. Номер 82 жалпы билим берүү орто мектебинин башталгыч класстарында 1800 бала окуйт. Имарат 550 орунга ылайыкталгандыктан 3 нөөмөткө бөлүүгө туура келет. По Ленинскому району у нас... Ленин районунда 31 мектеп бар. Ала тогонушунда болсо бир гана мектеп. Элдин саны уламдан улам өсүүдө. Аймактардан келгендер да көп. Ошондуктан мектеп жетишпейт. Окуучуларды батыра албайбыз. Баллами по ОРТ, по алтын тамга. Ал эми мектепте жалпы окуучулардын саны 4000ден ашат. Мындан улам жаңы мектепке муктаждык күч. Нурайым Бейшеналиева, Шаршенбай Акынбеков, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.